Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін болгон окуядан алынып 2014-жылы тартылган көзгө тар аттуу тасманы көрөбүз. Америка Иракка өзөктү курал жасап жатат деген шылтоо менен кол салып, көзгө атарларынын бири Ирактан 255 адамды өлтүрөт. Анда эмесе достор, даяр болуп калсаңыздар баштайлы. Америка Иракка бастырып кирип өзүнүн кылмыштуу саясатын баштаган мезгили. Ирактыктар өз өлкөсүн же болбосо өз үйүн коргоого аракет кылып америкалык жоокерлерге каршы чыгышса, аларга террорист деген ат коюп жөнөкөй жарандардын үйлөрүн текшерип мылтыкчандарды табышса аларды жок кыла башташат. Ошондой учурлардын биринде америкалык жоокерлерди коргоого алган көз катар Крис Кайл менен таанышабыз. Ал бара жаткан жоокерлерге кол салууну алдын алып ар тарапта карап жатып бир мезгилде аял баласы менен чыгып келе жаткандыгын көрөт. Оронгон аял жарылуучу затка окшогон буюмду баласына берип, ал америкалык жоокерлер тарапка чуркаган мезгилде көз катар кандай чечим кылышын билбей калат. Ошол эле учурда кадр алмашып Американын Техас аймагын көрөбүз. Кичинекей Крис Кайл атасы менен аңчылыкта жүрүп мылтык атууда ийгиликтерди жарата баштайт. Ал атасынын мактоосуна татып, андан соң үй бүлөсү менен биргеликте чиркөөгө барып, тамактанып жаткан учурда Кристин бир тууган иниси Джеффтин көзү көгөрүп келгендиктен атасы аларга катуу тарбия бере баштайт. Анткени атасы балдарын мыктыбектей бир сокку менен түшүргөн күчтүү жигит болуп чоңоюусун каалайт эле. Ошентип убакыт өтүп бир туугандар чоң эле жигитке айланып, жаңы минилбеген аттарды үйрөтүүдө жарыштарга катышып, Крис бул жолу дагы жеңишке жетет. Бирок ал жарыштан кийин үйүнө иниси менен кайтып келсе, аялы бөтөн бирөө менен төшөк маселесин чечип жатыптыр. Жини келген Крис аялынын ойношун ортокмокко алып үйүнөн кубалап, андан соң аялына дагы түйүнчөгүңдү алгының дагы көзүмө көрүнбөй жоголгонуң деп айтат. Мындан соң бир туугандар сыналгы көргөнчө жашоодогу негизги максаттары тууралуу сүйлөшүп олтуруп калышкан болчу. Ошол учурда эле сыналгыдан Американын элчилигиндеги болгон жарылуу тууралуу маалыматты көрүшүп, Кристин ою өзгөрүп, бул убакта болуп жаткан Америка-Ирак согушуна катышууну чечет. Ошондуктан ал биринчи эле барып машыгуу иш-чарасынан баштады. Мне нужны воины! Всем считать! Бул убакта 30га чыккан каарманыбыз катардагылардын эң чоңу болуп, алардын машыгуусу аябай эле катаал өткөндүктөн кээ бири чыдабай, бирок каарманыбыз аягына чейин чыдады. Машыгуудан кийин жоокерлер өздөрүнүн жөндөмүнө карап бөлүнүп, каарманыбыз көз катарлардын катарына кирип, машыктыруучусу анын мыкты көз катар экендигин дароо эле байкайт. Анткени Крис жөн эле өзүнүн иши менен бара жаткан жылаанды учуратып салды. Мне проще, когда цель дышит. Машыгуу менен катар эле Крис эс алуучу жайлардын биринен Тая деген кыз менен таанышып, аны менен мамилеси жакындап экөө кыз жигит дагы болуп калат. Окуя 2001-жылдын 11-сентябрына туш келгендиктен учактар Америкадагы бийик үйлөргө кулап, америкалыктар жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү арабтарды аябай эле жаман көрүп жаткан мезгили болчу. Ошондой америкалыктардын бири дагы эле каарманыбыз Крис Кайл эле. Леди и джентльмены, мистер и миссис Кайл. Кандай болбосун жашоо уланып, Крис Таяга үйлөнүп, алар үй бүлө болгондон кийин каарманыбыз биринчи жолу катарлаштары менен Иракка жөнөп кетет. Ошол убакта окуя тасманын башында көргөн жерден улана баштады. Жарылуучу затты кармап чуркаган баланы карап жаткан Крис эмне кылышын билбей, бир чечимге келип, ал балага таамай атып ошол жерде өлтүрөт. Аны көргөн апасы чуркап жарылуучу затты өзү алып жөнөп, Крис аны дагы өлтүргөндөн кийин колунан ыргып кеткен жарылуучу зат жарылып кетет. Кристин Иракка келип согуштагы адам өлтүрүүсү жаш бала менен аялдан башталып, ал мындай нерсеге даяр эмес болгондуктан өзүн аябай эле жаман сезе баштады. Бирок кандай болбосун аскердик кызматы уланып, жоокерлер чабуулга чыккан мезгилде аларды коргоого алып, жашыруун кол салууга даярданып жаткандарды биринин артынан бирин жок кылып, кызматын өтөп жатканча эле жергиликтүү Мустафа деген көз катар жөнүндө угат. Мустафа бир мезгилде көз катарлык боюнча олимпиадалык оюнда жеңүүчү болуп, америкалык жоокерлерди 500 метр аралыктан так эле башына атып өлтүрөт экен. Буга чейин аны эч бир Америкадан келген көз катар өлтүрө албай, чабуулдардын биринде так эле ошол Мустафанын огунан америкалык жоокерлердин бири өлөт. Бул жолу ал жоокерлерди каарманыбыз Крис коргоп жаткандыктан Мустафадан коргой албагандыгына жини келип, Крис дагы Мустафанын чындыгында күчтүү экендигин түшүндү окшойт. Крис убакыттын өтүшү менен Мустафа тууралуу маалымат чогултуп, анын сириялык экендигин билип, кызматын өтөгөнчө эле кээ бир учурда аялы менен байланышып турчу. Бул убакта аялынын боюнда болуп, ичи дагы чоңоюп калган эле. Ал бир күнү Криске бир тууган иниси Джефф тууралуу маалымат жеткирип, Джефф дагы аскердик кызматын аяктап Иракка бара жаткандыгы билинет. Каармандарыбызга болсо аскер башчылары маалымат жеткирип, алар Заркави деген адамды издеп жаткандыгы билинип, Заркави Аль-Каиданын Ирактагы мүчөсү экендиги айтылып, аны тирүүлөй кармап же болбосо өлтүрүш керек экендиги буйрулат. Ошондуктан жоокерлер шаарды айланышып, ар бир үйдү тинтип,
Жөнөкөй жарандарды кыйноого алышып аларга такыр эле тынч жашоо беришпеди. Ошондой учурлардын биринде Крис өзү дагы тинтүү ишине катыша баштайт. Жоокерлер жергиликтүү тургундардын биринин үйүнө кирип ал жердин жашоочуларын коркутуп, андан Заркави тууралуу маалымат сурай башташты. Анда үйдүн кожоюну эгер биз силер менен сүйлөшкөнүбүздү билип калса бизди дароо эле өлтүрүп салышат. Ошондуктан бизди коргоого алгыла, болбосо эч кандай маалымат бере албайбыз. Заркавинин касапчы деген адамы бар, ал келинчегимдин колун кесип салган деп аялынын колун көрсөтүп, силер ошол касапчыны тапсаңар, анан Заркавини таба аласыңар деп айтат. Каармандарыбыз ал адамдан касапчынын аты Амир Халаф Фанус экендигин билишип, ал тууралуу изилдешип маалыматты тактай башташты. Бирок мындан көп өтпөй эле каармандарыбыз бара жаткан жолдо аларга Мустафа кол салат. Ал шапатага бекинип алып америкалык жоокерлерди аткылап, кээ бири жашынганга жетишпей жашынгандар ордунан кыймылдай албай калышат. Крис түтүн чыгаруучу шайманды ыргытып имараттын бирине кире качып, анын тамбашына чыгып Мустафага каршылык көрсөтүүгө аракет кыла баштайт. Бирок анын деле аракетинен майнап чыкпай Мустафа аны кайра аткылай берди. Көрсө буга чейин сөз болуп жаткан касапчы ал тууралуу маалымат берилгендигин билип, үй бүлөнүн баласын алып чыгып бутун дирел менен теший баштады. Андан соң дирел менен өспүрүмдүн башын тешип ошол жерде өлтүрүп, атасын болсо мылтык менен аткылап, мен жөнүндө дагы бир америкалыктарга маалымат бере турган болсоңор бардыгыңар өлөсүңөр деп кетип калат. Көрсө Мустафа алардын коргоочусу болуп америкалык жоокерлерди келтирбей турган экен. Ошентип каармандарыбыз Заркави тууралуу маалымат чогултуп жаткан жерден иштери аркага кетип, бул убакта Кристин кызматынын убактысы бүтүп кайрадан үйүнө кетет. Анын аман эсен кайтып келгендигине аялы кубанып, экөө биринчи эле үй бүлөлүк милдетти аткарышып, бирок Крис мурдагыдай болбой өзүн аябай эле башкача алып жүргөндүгү байкала баштайт. Анткени ал бир аз эле чочун үн чыгып кеткен болсо эки жакты карап, согушта жүргөн абалын таштай албай чочулай берчү. Крис өзүн мындай алып жүрүүсү аялын дагы кабатыр кылбай койгон жок. Ошентип убакыт өтүп, бул аралыкта Кристин аялы төрөп, алар эркек балалуу болгондугуна кубанышып, бирок Крис дагы деле өзүнө келе элек болчу. Анткени Ирактагы согушта Мустафа америкалык жоокерлерди кандай өлтүргөндүгүн тасмага түшүрүп, аны интернетке жүктөй турган адат таап алыптыр. Ошондуктан Крис согушка кайтууну чечип Иракка барат. Каарманыбыз бара жатып согуштагы кызматынын мөөнөтү бүтүп кайтып келе жаткан бир тууган иниси Джефти көрүп, анын аман экендигине кубанып эле баарлашып калса, Джефти согуш бир топ эле сындырып койгондугун байкайт. Анткени Джеф бир тууган агасына деле маани бербей, чыныгы жашоо ушу болсо анда мен баарын урдум деп ал жерден кетип калды. Да пошло ну все. Иракка кайтып келген Крис буга чейин көрсөткөн жыйынтыгынын себебинен наамы көтөрүлүп, жоокерлердин арасында аты чыгып мыкты көзгө тар деп уламышка айлана баштайт. Ошондуктан ал атайын уюм түзүп Мустафаны жок кылуунун аракетин көрө башташты. Жоокерлер биринчи эле жергиликтүү тургундардын биринин үйүн бастырып киришип, аларды коркутуп үркүтүп эле үйүңөр бизге керек деп алардын үйүнүн терезесинен аңдуу ишин башташат. Алар үйдө көп убакыт болгондуктан үйдүн кожоюну каармандарыбызды тамак ашка чакырып, бардыгы тамактанып олтурган мезгилде үйдүн кожоюну эңкейип чыканагы жооруп кеткендиги көрүнөт. Муну байкаган Крис адатта мылтык колдонгондор чыканактап тура берип колдору жооруп кетерин билет эле. Ошондуктан анда күмөн пайда болуп ордунан туруп эле бир нерсени издей баштады. Эгер үйдүн кожоюну чындап согушкер болсо, ал куралын бир жерге бекитмек. Ошондуктан Крис башка бөлмөлөрдү издеп бир топ курал жашырылгандыгын көрөт. Ал жини келип эле үйдүн кожоюнун коркутуп, сенде эки тандоо бар. Бизге каршы согушкандыгың үчүн түрмөгө түшөсүң, же болбосо биз аңдып жаткан имаратка кирүүгө жардам бересиң. Кана аракетиңди көр деп аны алдыга салып алышып, буга чейин аңдып жаткан имаратка кирүүнүн аракетин көрүшүп, ал адам барып такылдаткан мезгилде эшикти ачса, америкалык жоокерлер аткылай башташат. Каармандарыбыз ал жака кирип эле адамдарды жок кылып, америкалык жоокерлердин биринин асылып тургандыгын көрүшүп, ал эле эмес кесилген баштарды дагы көрүшөт. Ошол учурда душмандардын бир тобу пайда болуп, алардын арасынан касапчы качуунун аракетин көрө баштайт. Ал унаасына олтуруп качып бара жаткан мезгилде каармандарыбыз аны аткылап, унаасын кошуп жардырып жиберишти. Ошентип касапчыны жок кылган жоокерлер ал жерден кетишип, бул аралыкта арадан 1-2 жылдар дагы өтүп кеткен болчу. Каарманыбыз кайрадан Америкага кайтып, баласы бул убакта чоңое баштап, көчөдө жүргөн мезгилде бейтааныш адамдардын бири келип Кристи тааныгандыгын айтып, сиз мени тааныбайсыз, бирок мен сизди жакшы тааныймын. Анткени атыштардын биринде мени куткарып калгансыз. Мен бутумдан айрылдым, бирок аман калдым. Ошого сизге ыраазычылык билдиремин. Эгер убактыңыз болсо, ардагерлердин уюму бар, ошол жака келиңиз. Биз сизди кубаныч менен күтөбүз деп каарманыбызды чакырат. Бирок убакыттын өтүшү менен Кристин аялы ага нааразы боло баштады. Анткени ал үйүндө бир аз эле убакыт болуп кайрадан эле Иракка кетип, үйүндө болгон учурда деле аялына көп көңүл бурбай согушту ойлоно берчү. Сыягы Криске күнөөсү жок адамдарды өлтүрүү аябай эле жаккан окшойт. Анткени ал бул жолу деле Иракка бат эле жетип барып, мурдагы эле иштерин башташып, көзгатар Мустафаны издеп жок кылуунун аракетин көрө беришет. Биз ушул учурда Мустафанын дагы үйүндө аялы кичинекей наристеси бар экендигин көрөбүз. Бирок ал дагы үй бүлөсүн, эли жерин коргош үчүн мылтыгын көтөрүп алып, америкалыктарга каршы чыгууга кетет. А что в этом такого?
Ошондой учурлардын биринде Мустафа дээрлик 1 чакырым аралыктан Кристин жанындагы адамдын так эле бетине атат. Буга чейин Кристин катарлаштарынын арасында бир дагы жоготуу болбой, бирок бул жолу аларга катуу каршылык көрсөтүлүп, кол салгандар Кристин адамдардын биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Алар бул жолу көп жоготууга учурашып, өлгөн жоокерлердин денелерин Америкага жеткиришип, Крис аялы менен тажыяга катышкан соң бул жолу аялы Кристи такыр кое бергиси келген жок. Анткени бир уулу жана бир кызы бар үй бүлө атасынын өлүп келүүсүн каалаган эмес болчу. Бирок Крис аялынын каршы болгондугуна карабай кайрадан эле Иракка кайтып барып, бул жолу анын катарлаштарынын көпчүлүгү согушка келбегендигин билет. Анда Крис кызматын баштап, адаттагыдай эле тамбаштардын бирине чыгып алып аңдуусун улантып, душмандардын бири жашынып келип гранатомет менен атайын деп калган мезгилде аны дароо эле атып жок кылат. Ошол учурда ал жерде олтурган жаш бала чуркап келип гранатометту колуна ала баштады. Крис эмне кылышын билбей жаш баланы атып салайын деп, бирок такыр колу барбай. Жаш бала куралды ыргытып качып кеткенде гана өзүнө келди окшойт. Каарманыбыз жан жоокерлөрүн жоготкондон кийин Мустафага катуу өч болуп, аракетин токтотпой душмандар көп жайгашкан жерге барып деле Мустафаны издей берет. Ошондой күндөрдүн биринде анын аракетинен майнап чыгып, дээрлик 1 чакырым алыстыкта Мустафаны байкады. Бул убакта Мустафа далдоо жерге жайгашып алып, америкалык жоокерлерди жок кылып жаткан болчу. Мындай алыстан атып көрбөгөн Крис мындан башка мүмкүнчүлүк болбостугун түшүнүп, таамай мээлеп Мустафаны көздөп атып жиберди. Ошентип каарманыбыз көз катар Мустафаны жок кылып, бирок мылтыктын үнүн угуп калган душмандар ал жерде пайда болуп, америкалык жоокерлер чыгып алган имаратты толугу менен курчай башташат. Каармандарыбыз бул жолу чыгып кете албайт окшойбуз деп ойлонуп, бирок колдорунан келишинче каршылык көрсөтүп, октору дагы түгөнө баштаган мезгилде ал жака кумдан көтөрүлгөн бороон келе жаткандыгы байкалат. Бороон учурунда айлана чөйрө такыр эле көрүнбөй калат болчу. Ошондуктан жоокерлер аларга жетип келген бороонду пайдаланып душмандардан качышып, темир менен сыйгаланып имараттан түшүп унаага чуркай башташат. Акыркы чуркап бара жаткан Кристин бутуна ок тийгендиктен ал курал жарактарын таштап коюп эле качып жөнөдү. Аксап чуркап бара жаткан Крис өздөрүнүн унаасына такыр эле жете албай, унаанын ылдамдыгын азайтышып, Кристи дагы куткарышып ал жактан кетип калганга жетишишти. Ушул окуядан кийин Крис башка согушка келбей турган болуп армиядан кетип, аялын кубандырып Америкага үйүнө барды. Бирок Крис согушка барбаймын деген бир чечимге келгендиги менен мурдагы күндөрүн дагы деле унута албай, тынч жашоого көнө албай аралашып кетиш такыр эле кыйын болуп жатты. Бирок ага аялы көмөк көрсөтүп, психологдордун жардамын алышып, каарманыбыз өзүнө окшоп согуштан келген ардагерлер менен убакыт өткөрүп, согушта майып болуп калгандарга көз катарлыкты үйрөтө баштайт. Анан дагы үй бүлөсү менен айылга көчүшүп, мурдагыдай ковбойлук жашоого кайтып, баласына дагы мылтык алып берип, ага дагы аңчылыкты үйрөтө баштайт. Ошентип убакыттын өтүшү менен каарманыбыз үй бүлөсү менен бактылуулук өмүрдү сүрүп, бул күн 2013-жылдын 2-февраль болчу. Каарманыбыз адаттагыдай эле ардагерлердин бири Рут деген адамга көз катарлыкты үйрөткөнү кетет. Бирок көп өтпөй эле Крис Кайл ошол Руттун колунан окко учуп өлгөндүгү билинет. Көрсө Рут согуштан бир аз келесоораак болуп кайтып келген экен. Крис Американын аскердик тарыхында эң күчтүү көз катар деген наамга ээ болуп, Иракта 255 адамды таамай атып өлтүрдү деп эсептелип, анын 160-ы так экендиги билинип тастыкталган. Крис жашоосунда кандай жашап, канча адамды окко учуруп өлтүрсө, өзү дагы так эле ошол октун айынан өлдү. Эми достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө эч качан согуш болбосуна дуа кылганча жүрөлү.